Кантта медианын ичип алган кызматкери стоматологиялык клиниканы сүзүп, бир адам каза болду. Кырсыктан жүргүнчү аял каза болгон. Маалыматка ылайык, маркум Ысык Ата райондук салык кызматына иштеген. Буга чейин Кант мэриясында эмгектенген. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, айдоочу жана дагы 2 жүргүнчү жаракат алып, ооруканага жеткирилген. Окуя боюнча кылмыш иши козголду. Алло, Арсен, глянь, 200, понял, отправили. Соц тармактагы хайп жана коркунуч Борбор калаанын жолдорундагы бир жиндилик Айтматов проспектисинде өтө кооптуу видео тартылган. Түнкүсүн бир кыз кара түстөгү Toyota Camry мамлекеттик номери 0101 2 UKKK унаасынын люгунан жакшы чыгып алган. Кантерин көттен качтуу достор. Качтуу. Эскертүү, уят сөгүнгөн сөздөр бар. Өспүрүмдөр арасында рекетчилик. Байкуш десе, жигиттер сууга аккан итти куткарып калышты. Сууга аккан итти куткарып калган учур тарап, жылуу пикирлерди чогултууда. Итти куткаргандардын бири блогер Эртай Исаков окуянын видеосун жарыялады. Карасам бир кара нерсе агып келе жатат. Жакындаганда тирүү ит экенин көрүп, топурап чуркадык деп жазган ал. Нормально. Байкуш десе. Мусорыңарды алгада түшүп калды. Бишкекте таксист таштаны көтөргөн жүргүнчүлөрдү унаага отургузбай жолдон түшүрүп салды. Бишкек шаарында такси кызматында талкуу жараткан окуя катталды. Айдоочу таштаны салынган башты көтөрүп алган жүргүнчүлөрдү унаага отургузбай, машинаны кир кыласыңар деген жүйө менен сапардан баш тарткан. Маалыматтарга караганда айдоочу таштанынын жыты жана кир болуу коркунучун айтып, жаңы отурган кардарларды унаадан түшүрүп салган. Окуяга күбө болгондор бул кырдаалды талкуулап, айдоочунун жүрүм турумуна карата ар кандай пикирлерди билдиришүүдө. Бир бөлүгү аны түшүнсө, башкалары жүргүнчүлөрдү мындай жол менен калтыруу туура эмес экенин айтууда. Новопавловкадагы көрүстөндө белгисиз адамдар мөрзөлөрдү өрттөп кетишкен. Новопавловка айыл аймагындагы көрүстөндө белгисиз вандалдар ондогон мөрзөлөрдү талкалап өрттөп кетишти. Ал жерде жакындары коюлган тургундар милицияга арыз менен кайрылышкан. Окуя тууралуу адамдар 21 май күнү кечинде билишкен. Жергиликтүү тургундардын бири түн ичинде көрүстөндө башаламандык болгону тууралуу телефон чалуу алганын айткан. Көрүстөн администрациясынын маалыматына ылайык, болжол менен 30дай мөрзө жабыркаган. Учурда окуя болгон жерде кылмыш иликтөө кызматкерлери, юристтер жана айыл өкмөт өкүлдөрү иш алып барууда. Тургундар күнөөлүүлөрдү таап, мыйзам чегинде катуу жазага тартууну талап кылышууда. Көпчүлүк бул окуя бүтүндөй Новопавловканы дүрбөлөңгө салганын айтып, көрүстөн адамдар үчүн эскерүү жана жакындарын урматтоо жайы экенин белгилешти. Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. УКМК Ош шаардык төрөт үйүнүн башчысын кармады. Ош шаардык төрөт үйүнүн кызматкерлери тарабынан бейтаптардын көйгөйлөрүн жана муктаждыктарын чечип берүүдө акча каражаттарын системалуу түрдө алуу фактыларын аныктады. 2026 жылдын 20 майында козголгон кылмыш ишинин алкагында Ош шаардык төрөт үйүнүн жетекчиси кармалды. Жүргүзүлгөн ыкча миликтөө иш-чараларынын алкагында акчалай сый акысын алуу боюнча көптөгөн фактылар, эпизоддор аныкталды. Кылмыш ишинин алкагында кармалган жаран УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда зарыл болгон тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден
Ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Мусорыңарды алуға да түшіп қалды. Ой, санасы ба? Зачем мына пакетиңерди жыттан атат? Не бұл? Пакет поворотто кайрылсаңыз мусорына бак барлы ушул деп айтыпчы. Мына мусор ба? Эже бұл таксида бұл сиден кийин адамдар отурат. Еще плюс суусу дагы агып атыптыр. Азыр эмне бул мусор менен чыгып атасыңар? Суу акқан жок, азыр кичине эле жыттан сап. Мына мен көрүп атпаймынбы? Мына жетейин деп калдым мындай 20-30 метр. Бұл такси, бұл мусоровоз эмес сизге. Бұл таксиге мусор менен чыкса болбойт. Эми биз жакта жок болгондон кийин эмне кылабыз анда? Мен патрульчилер алып калып, жерге тейлетип эч нерсе болбойт. Штаб коюлган жер. Бұл жерден түшүп калган мен, таштабайм. Мусорыңарды алууга да түшүп калды. Кичинекей нерсе үчүн эле. Таксиге мусор менен чыгып алышты.